Сиздер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум кымбаттуу достор. Кудай сиздерди колдосун. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен болгон жаңы жолугушууларды биз дайыма толкундануу менен күтөбүз. Биздин бүгүнкү берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биз кош келипсиң бебек деген рубрикабызды улантабыз. Жаңы төрөлгөн бала менен жашоодо дайыма эле күн жаркырап тийип жана роза гүлү жайнап турбайт. Энелер абдан чарчашат, өзүлөрүн карай албай калышат, айласы кетет жана акыр аягында көңүлү чөгөт боло башташат. Капаланбагыла кымбаттуу энелер. Азыр биз сиздерге чарчоону кантип жеңип, келишимдүү келбетти кантип сактап калуу керек экендиги жөнүндөгү адистердин берген кеңештерин сунуш кылабыз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө руханий ой жүгүртүүлөрүбүздү улантабыз. Жана сиздерди Кудайдын мыйзамынын биринчи осуяты жөнүндөгү аңгемеге чакырабыз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Жаш ата-энелер жаш баланы багуу жана тарбиялоо менен байланыштуу болгон бардык кыйынчылыктарга дайыма даяр туруулары керек. Силер баланы бутуна тургузуу оңой эместигин жана бул олуттуу эмгекти талап кыларын түшүнүшүңөр керек. Жаңы төрөлгөн бала менен болгон жашоодо дайыма эле күн жаркырап тийип жана роза гүлү төгүлүп турбастыгын эсиңерден чыгарбагыла. Бирок ошол эң караңгы күндөрдөгү булуттун аркасынан силер күндүн жарык нурун көрө аласыңар. Бул үчүн эмне керек? Балаңар менен бирге өткөргөн ар бир күнгө ырахаттангыла. Дайыма эле наалып отурган бир жаш эне бар эле. Анын балдары төрөлгөндөн кийин ал минтип айтчу: "Мен булардын сием" деп айткан күндүн келерин эңсейм. Качан анын балдары муну үйрөнүп калышканда, ал кайрадан минтип даттана баштады. Деги батыраак мектепке барышса экен. Мына ушундай наалыган учурлар көп болду. Эми анын балдары чоңоюп калган кезде ал дагы наалып мындай дейт: "Балдарым кичине кезде алардын кубанычын аз көрүп калгандыгым кандай гана өкүнүчтүү." Кымбаттуу ата-энелер, силер менен да ушундай болуп калышына жол бербегиле. Балаңар менен бирге өткөргөн ар бир күнгө кубангыла. Алардын чоңоюшунун ар бир мезгилинен кубаныч тапкыла. Мына бул сөздөрдү бат-бат кайталап айтып тургула. Мен балдарымды жакшы көрөм, же балдардын кичинекей кези эң сонун мезгил, же балдарымдын өспүрүм кези эң жакшы убак. Үйдү тартипке келтире турган күнүңөр бүткөндүгү жөнүндөгү ойго көнүккүлө. Үйүңөрдү абдан таза кармоого силердин убактыңар жетишпейт. Эң керектүү болгон иштерди гана жасагыла жана жакын кишилериңердин жардамдашуусун сураңгыла. Үйдүн иретсиздигине кабатыр болбогула. Бала деген бала, алардын аркасынан калбай тазалап чуркап жүргөндөн көрө, аларга көбүрөөк көңүл бурууга, аларды сүйүүгө көбүрөөк убактыңарды жумшагыла. Силер көңүл калууларга даяр болушуңар керек. Чыдамкайлыкты жана сабырдуулукту көрсөткүлө. Силердин качан балаңар түнү бою жакшы уктап, же курсак ачкандай эле ыйлаган жакшы күнүңөр да болот. Мына ошондо силер кубанычта болуп, көңүлүңөр куунак болот. Көп эле жаш энелер төрөгөндөн кийин адепки сындуу мүчөсүн жоготушуп толо башташат. Кантип кайрадан келишимдүү мүчөлүү болууга болот?
Боюнда бар бир аялга минтип айтышкан: ашыкча салмагың үчүн чочулабай эле кой, төрөгөндөн кийин андан кутуласың. Тилекке каршы мындай болбой калды. Боюнда бар мезгилде чогулган салмак бала төрөлөр замат эле жок болуп кетпейт. Жана силер төрөгөндөн кийин кандайдыр бир керемет менен кайрадан сындуу болуп калбайсыңар. Силер төрөгөндөн кийин кайрадан сындуу болуш үчүн айлап, жумалап эмгектешиңер керек. Кантип? Диета сактоо анча көп жардам бербейт. Силер дене көнүгүүлөрүн жасашыңар керек. Бирок силер күнүгө 24 саат бою бала багуу менен элек болсоңор, физкультураны ким жасагысы келсин? Көп эле энелер күнү бою, жа дегенде түнүндө да көп жумуш кылышат. Ошондуктан алар дене көнүгүүлөрүн жетишерлик эле жасайбыз деп эсептешет. Бирок үй жумуштары денеңердин сындуулугуна эч таасирин тийгизбейт. 10 мүнөттөн 15 мүнөткө чейин жасалган жандуу көнүгүүлөр жүрөккө жакшы таасир этет. Бирок бул жетишсиз. Кийинки 10-15 мүнөттү булчуң менен иштеп жана аны чыңдаш керек. Аэробика энергияны көбөйтөт, үй жумуштары аны жейт. Биз силер менен көп эле жолу сүйлөшкөн туура тамактануу жөнүндө унутпагыла. Күнүгө 30 мүнөттү физкультурага арнагыла. Аны өзүңөрдүн күн тартибиңерге киргизгиле. Жана өзүңөрдү алдабагыла. Силер буга убакыт таба аласыңар. Кандайча? Мына бир нече кеңештер. Качан балаңар уктап же ыйлабай жөн жаткан убакта. Аэробиканын программасын телевизордон көчүрүп алып, аны жасагыла же аны телевизорду карап жасагыла. Кээ бир энелер 1 саатка эрте турушуп, күйөөсү же досу менен үйдү айланып чуркашат. Күйөөңөр менен болгон кечки сейилдөөлөр денеңерге жакшы таасирин тийгизет жана ошол эле мезгилде силердин жубайлык байланышыңарды бекемдөөгө жардам берет. Сейилге балаңарды да кошо алсаңар болот. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ден соолук группаларына катышкыла. Ушулардын бардыгы ден соолугуңар үчүн жана денеңердин сындуу болушу үчүн жардам берет. Силер өзүңөргө массаж жасап көрдүңөр беле? Бул өтө жагымдуу. Балаңарга да массаж өтө жагымдуу. Баланы чечиндирип, чаңкасынан жаткыргыла. Колуңарга балдардын кремин сүйкөп, баланын башына массаж жасагыла. Муну чекеден ылдый түшүп, анан кулагына, бетине, эгине, мойнуна келип, дене бою ылдый түшкүлө. Андан кийин аяк жагына өтүп, жүрөктү көздөй жылгыла. Колдоруна, алаканына, ийиндерине массаж кылгыла. Андан кийин таманына, жамбашына өткүлө. Аягында баланын которуп, башын, мойнун жана аркасын акырын абайлап массаждагыла. Муну жай салмактуу жасагыла. Жай музыка коюп, бул кезде өзүңөр да 15-20 мүнөт эс алгыла. Бала менен болгон ушундай мамилелер өтө пайдалуу. Массаждан кийин балаңар жакшы уктайт. Мына ошондо үй бүлөңөрдүн баары тынч эс алышып, түн ичинде жакшы укташат. Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Эгер сиз биздин толкунга жаңыдан гана кошулсаңыз, биз сизге салам айтабыз. Ошондой эле биздин берүүнү дайыма угуп жатышкан биздин досторубузга кубанычтабыз. Сиздердин катыңыздар үчүн сиздерге рахмат айтабыз. Сиздердин берген сурооңуздарга рахмат жана алардын баардыгына жооп берүүгө убада беребиз. Ошентип берүүбүздүн экинчи бөлүгү эмне жөнүндө? Биз Кудайдын мыйзамынын биринчи осуяты жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70.
Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Кымбаттуу досум, Тооратта жазылган байыркы бир тарыхтын көшөгөзүн ачып көрөлү. Улуу Сынай тоосу. Тоого калың булут түшүп, күн күркүрөп, чагылган чартылдап жана Сурнайдын кулак тундурган үнү угулуп жатты. Ошондо кошуундагы эл абдан коркуп кетти. Анан Муса элди кошуундан Кудай менен жолугушууга алып келди. Алар тоонун этегинде турушту. Теңир от ичинде түшкөндүктөн Сынай тоосу түтөп жатты. Түтүн тоодон мештен чыккан түтүндөй болуп чыгып жатты. Тоо катуу солкулдап турду. Кудайдын катышуусунун белгилери ушунчалык үрөйүчө тургандай болгондуктан эл улуу коркунучка батып, Кудайдын алдына бети менен жыгылышты. Ушундан кийин күндүн күркүрөгөнү басылып, Сурнайдын үнү угулбай калды. Жер солкулдабай калды. Салтанаттуу тынчтык орноду. Анан Кудайдын үнү угулду. Тоодо периштелердин курчоосунда коюу мунарыкка жашырылып, Теңир өзүнүн мыйзамын жарыялады. Келиңиз, кымбаттуу досум, Теңирдин оозунан чыккан улуу сөздөрдү угуп көрөлү. Мен сенин Кудай Теңириңмин. Менден башка сенин кудайларың болбосун. Тоорат, Чыгыш 20-бап 2-3 ырлар. Кудай жарыялаган мыйзам жалаң гана еврейлерге арналган эмес. Жөн гана Кудай еврейлерге бүткүл дүйнө жүзүнө ыйык мурас катары кала турган анын мыйзамын коргоп жана сактоо сыймыгын берген. Кудайдын мыйзамынын негизги жоболору бүткүл адамзатка таралган. Ал бардык элдерге насият катары жана жашоодо жетекчилик кылуу үчүн берилген. Жараткан катары жана бүткүл ааламды кармап туруучу катары бир гана түбөлүк тирүү Кудай эң жогорку урматка жана сыйынууга татыктуу. Дагы кимдир бирөөнө же кандайдыр бир нерсеге биз көңүлүбүздү буруп, ага байлануубузга бизге жол берилбейт. Биздин Теңир Ыйса качан шайтан аны өзүнө баш ийүүгө макул кылууга аракет кылганда бул сөздөрдү ырастады. Бул боюнча Ыйса ыйык жазуудан керектүү жерин келтирет. Теңирге, сенин Кудайыңа табын. Жалгыз ага кызмат кыл. Биз табына турган бирөө гана бар, жана башка Кудай жок. Байыркы иримдиктердин күмүштөн, алтындан жасалган жана алардын турмушунда ар кайсы жерлерге коюлган көптөгөн кудайлары болгон. Азыркы турмуштагы бутпараст диндер дагы руханий караңгылыкта жүргөн адамдарга тандап алууга миңдеген кудайларды сунуш кылышат. Мисалга алсак, индустардын ар бир адамды канааттандыра турган кудайлары жетиштүү. Ким кааласа ар биринин өзүнчө кудайы болот. Мен сенин Теңир Кудайыңмын. Менин жүзүмдүн алдында сенин башка кудайың болбосун. Кымбаттуу досум, ушул жөнөкөй сөздөрдүн үстүнөн ойлонуп көрүңүзчү. Ага кандай гана терең ой жана кандай улуулук киргизилген. Бул сөздөр менен Кудай адамдар колу менен жасап алган кудайлар гана табынуучу нерсе боло албастан, силер өзүңөрдү бергендер да боло алаарын айтат. Башка сөз менен айтканда, силердин Кудайдан да көбүрөөк сүйгөн нерсеңердин бардыгы силердин жазалма кудайыңар болуп саналат. Бүгүнкү күндө көп адамдардын кудайы же жасалма кудайы булар байлык, бийликке умтулуу, модалуу кийимдердин аркасынан чуркоо, ар кандай көңүл ачууларды эңсөө болуп саналат. Көп адамдардын өмүрүнүн бардыгын ушул дүйнөнүн байлыгын чогултууга жумшагандыгы кандай өкүнүчтүү. Алар
байлык чогултуу менен ушунчалык алек болгондуктан алардын Кудай үчүн убактысы да калбайт. Мүмкүн сизди жалаң эле бай адамдар акчаны өзүнүн кудайы кылбагандыгы таң калтырбастыр. Бүгүнкү күндө сиздин чөнтөгүңүздө жок болуп чыккан 10 сом үчүн да сизди өлтүрүп коюшары мүмкүн. Азыркы дүйнөдө коомдо же саясатта жогорку орунду ээлөөнү өйдө койгон адамдар да бар. Бүгүнкү күндө бийликтин жыргалын өзүнүн кудайы кылып алган адамдар кандай көп. Мындай адамдарга бийлик жана барк дүйнөдөгү эң маанилүү нерсе болуп эсептелет. Демек, ал алардын кудайы болуп эсептелет. Бир адам өзүнүн оюн айтат. Азыркы дүйнөдөгү көптөгөн адамдар өзүнүн убактысынын көбүн кийимге жана кантип мындан да жакшыраак кийинүү керек деген ойлорго жумшашат. Мода узакка созулган убакыт бою тышкы дүйнөнү бийлеген кудай болуп калат. Белгилүү модельерлердин көргөзгөн модаларын эске салып эле жетиштүү. Бул көргөзмөлөрдөн сиз өкүнүүнү же күлкүнү келтирип тигилген көйнөктөрдү көрө аласыз. Азыркы күндөгү көптөгөн адамдардын сыйынган жерлери ар кандай шапар тебүүлөр болгон жана болуп кала берүүдө. Көптөгөн миллиондогон адамдардын жүрөгүндө аларга тынчтык бербеген бир ой жашайт. Алар убакытты кантип жакшы өткөрүш керек деп ойлошот. Адамдардын көпчүлүгү шарап ичип жыргалга батышат. Улгайып калган адамдар жаш балдар менен бузукулук жасашат. Ал эми кээ бир адамдар өзгөчө жаштар жагымсыз музыка менен көңүл ачышат. Бул тизмени уланта берсе чеги жок. Мына ушунун баары жыргалчылыктардын жана көңүл ачуулардын кудайы. Эгерде азыр көңүл ачууларды жакшы көргөн байыркы гректер жана римдиктер эгер азыркы биздин мезгилге бир аз убакытка келишип мас болуп шапар тепкен азыркы адамдарды көрүшсө, алардын үрөйү учмак. Албетте, бул адамдардын жүрөгүндө жараткан Кудай үчүн орун жок. Мындан 19 кылым мурун апостол Павел ыйык жазууда мындай деп жазган: акыркы күндөрдө биз үчүн оор мезгил келерин билишиң керек. Анткени адамдар өзүмчүл, акчаны сүйүүчү, менмемсиген, текебер, жаман тилдүү, ата-энесине баш ийбеген, ыраазы болбогон, арамза, кас болушат. Келишпес, ушакчы, өзүн өзү кармай албаган, катаал, жакшылыкты сүйбөгөн, чыккынчы, бетбак, кокурайма, Кудайдын ордуна эркек аял жандуулукту сүйгөн болушат. Инжил Тимофейге жөнөтүлгөн 2 кат, 3 бап, 1-4 ырлар. Бардыгын көрүп жана угуп турган улуу Кудай бизди алдын ала эскертет жана мындай дейт: мен сенин теңир Кудайыңмын. Менин жүзүмдүн алдында сенин башка Кудайың болбосун. Бул Кудайдын мыйзамынын 1 осуяты. Иса бизди өзүбүздүн турмушубузда ага 1 орунду берип жана эч кимди сүйбөгөндөй сүйүүгө чакырат. Ал бизге кайрадан жаңы осуяттын 1 насиятын баяндайт. Кудайды өз теңириңди бүт жүрөгүң менен, бүт жаның менен жана бүт түшүнүгүң менен сүй. Бул 1 жана эң улуу парыз. Матфейден ыйык Инжил 22 бап 37-38 ырлар. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын.
+996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Turganda, жүрөгүм сыздап оруганда, теңирим сен келесиң, абалым сура. Сорономун мен, сороторум сен, мага тынчтык бересиң, үмүтүм улам, теңирим сүйүп Теңирим досумын агым, жан дүйнөмө бересиң, сүйүгүч кулбан. Теңирим сүйүп уларым, теңирим досумын агым, жан дүйнөмө бересиң, сүйүгүч кулбан. Жүрөгүм ырдап турганда, Топырдайсың, жүзіңден мұз ерісің, күнда жылмайсың. Сағынамын мен, сағынтарым сен, талбай іздеп жүзіңді, табынамын мен. Теңирим сүйіп оларым, теңирим досумын ағым, жан дүйнөмө бересиң, сүйүгүч кулбан. Теңирим сүйүп уларым, теңирим досумын агым, жан дүйнөмө бересиң, сүйүгүч кулбан. Tеңирим сүйүп уларым, теңирим досумын агым, жан дүйнөмө бересиң, сүйүгүч кулбан. Теңирим сүйүп уларым, теңирим досумын агым, жан дүйнөмө бересиң, сүйүгүч кулбан. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.